Аксай айылына жақын жайгашкан Бака участогындагы 100 гектар жерге жалпы 220 үй курулуп, келечекте бул жер инфраструктурасы эң мыкты болгон, билим берүү, саламаттык сактоо мекемелери, ошондой эле таза сууга суу маселеси чечилген эң бир чоң бир айылга айланмакчы. Азыркы учурда бул жерге алгачкы жашоочулар өзүнүн курулуштарын баштап, үйлөрүн кура башташты. Эми биз бул Аксай элине өзүнүн ошо Аксай айылында калтыруу максатында бөлүнүп берилген бул жер. Аксай айыл өкмөтүнө караштуу кезектеги жарандарга бөлүнүп берилди. Азыркы учурда эми фундаменттерин куюп, араң эмеле башташты. Буюрса эми суу чыкса, бүт ошо турак жайга муктаж адамдар чыгып, ошол жерде жашоо тиричиликтерин жүргүзөт. Атайын комиссиянын чечими менен 177 жаранга үй куруу үчүн уруксат берилди. Учурда мамлекеттен каражат бөлүнүп, сууга суу тартуу иштери жүрүп жатат. 300 гектар жерди сууга суу менен камсыз кылуу үчүн 50 миллион сомдук азыр иш чара кабыл алынган. Бүгүнкү күндө 80% аткарылды. Ал жерде 3 километр 100 метрге 350 турба жаткырылды. Насостор жаңыдан коюлду. Бүгүнкү күндө ошол эгерде толугу менен бүткөрө турган болсок 300 гектар жер өздөштүрүлөт. Андан сырткары ошол 100 гектар элге берилген турак жайдын алдагы сууга суу менен камсыз кылынат. Кийинки жылы Бакай тилкесинде 150 орунду мектеп, бала бакча, медициналык мекеме куруу пландалган. Бул жерди 5 жылдын аралыгында бардык шарттары түзүлгөн айылга айлантуу божомолу бар. Баткен районунун Орто Боз айылында чек арага чектеш жайгашкан. Айылдагы жалгыз мектептин имараты 3 корпустан туруп, эң эскиси 1937 жылы курулган. Билим уясынын 3 окуу корпусу тең авариялык абалда деп табылган. Азыр президенттин демилгеси менен заманбап мектептин курулушу жүрүүдө. Президентибиз негизинен детсадты курганда келгенде кайрылуу эмне кылган элек. Ушул биздин мектеп негизинен чек арада жайланышкандыктан ушул биздин мектептин жаңы мектеп куруп берүү жагында суранган элек. Андан кийин 150 орунду азыр курулуп атат. Негизинен 30-35% бүткөрүлгөн. Эгерде мектебиз бүтсө, условиябыз барган сайын жакшыланат. Баткен районундагы Аксай айыл аймагынын чек аралаш Үчтөбө айылында дагы 225 орунду 2 кабаттуу мектептин имараты курулуп жатат. Ал жерде дагы ашкана, спорт зал, бардык заман талабына ылайык жооп берген жабдыктар менен жабдылат. Курулуш иштери кийинки окуу жылынын башында бүткөрүү пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.